коомчулукка белгилүү болуп турган дагы бир актуалдуу маселелерге токтоло кетсек, Борбор калабыз Бишкек шаарындагы Ататүрк Сейил багынын айланасындагы учурдагы жүргүзүлүп аткан тактоолор, иликтөөлөр же болбосо башкача айтканда 92-жылдагы кандай болсо, ошол учурдагы калыбына келтирүү боюнча териштирүү иштери жүрүп жаткандай көрүнөт. Ассаламу алейкум, биздин Учкун медиа каналынын катталуучулары, биз менен чогуу болуңуздар. Колдон келсе, контакт группаларга бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Анда кеттик. Ататүрк Сейил багы Бишкек шаарындагы. Бул паркты көпчүлүк эле кыргыз жердештер билет. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев аталган Ататүрк Сейил багы боюнча кандай токтомдор кабыл алынды, мындан ары кайсы тартипте иштер жүргүзүлөт, ушул боюнча билдирүүсүн көрүп алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүн чакырылгандар, урматтуу журналисттер. Акыркы мэриянын чечими чоң талкууга алынгандыктан ар кандай ой пикирлер, сын пикирлер жана түшүнбөстүктөр жаралып, ар кимдин ар кайсынын сөзүнүн арты менен ошо тактоо иретинде биз өзүбүздүн маалыматыбызды берелик деген максаты менен бүгүн пресс-конференция берип атабыз. Андан сырткары эми көптөгөн журналисттер да кайрылып так маалымат сурашкан. Ошондуктан башынан мен уруксат берсеңиздер, силерге ушул токтомду окуп берсем. Мустафа Кемал Ататүрк атындагы Сейил бак жөнүндө. Республикалык маанидеги тарых жана маданият эстелигин сактоо, Бишкек шаарындагы экологиялык кырдаалды жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын жер кодексинин 16, 25, 32, 34, 78 беренелерине тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 10 беренесине жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 44, 45 беренелерине ылайык токтом кылам. Биринчи, аянты 107,0 гектар Мустафа Кемал Ататүрк атындагы Сейил бактын мындан ары Сейил бак чек аралары Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын 1992 жылдын 25 июндагы номер 225 СССРдин 50 жылдыгы Сейил багынын аймактарынын Сейил бактардын жана эс алуу зоналарынын шаардык бирикмесине утурумдук күтүү жана көктөндүрүү үчүн пайдаланууга бекитүү жөнүндө токтом менен бекитилген чек аралары бекитилсин. Экинчи, Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын, Бишкек шаарынын мэриянын жана Октябрь администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын, Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын 1992 жылдын 25 июнундагы номер 225 токтом менен бекитилген Сейил бактын чек арасында жайгашкан жер участоктарларынын жеке жана юридикалык жактарга менчикке жана пайдаланууга бөлүп берүүгө байланышкан мурда кабыл алынган бардык чечимдерди тиркемеге ылайык жокко чыгарылсын. Үчүнчү, Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаменти, Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу контролдоо боюнча башкармалыгы жана Октябрь администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясы белгиленген тартипте. Биринчи, Бишкек шаардык мамлекеттик администрациясынын 1992 жылдын 25 июндагы номер 225 токтом менен бекитилген чек араларды Сейил бактын жер участоктарын кайтарып алуу боюнча чараларды көрүшсүн. Экинчи, Сейил бактын аймагында мыйзамсыз тургузулган
кыймылсыз мүлк объекттери бузууну жүзөгө ашырсын. Үчүнчү, сейил бакка келтирилген зыянды күнөөлүү адамдардын эсебинен калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүшсүн. Төртүнчү, укуктук баа берүү жана сейил бактын чектеринде жер участоктарынын бөлүп берүү жөнүндө чечим кабыл алынган адамдардын жоопкерчиликке тартуу үчүн материалдарды прокуратура органдарына белгиленген тартипте жөнөтүлсүн. Аталган объекттерди максаттуу пайдаланууга жана күтүү тартибине контролду күчөтүү максатында Бишкек шаарындагы бардык жашыл зоналарга сейил бактарды, гүл бакчаларды, аллеяларды жана башка объекттерди толук инвентаризациялоо жүргүзүлсүн. Акыркысы ушул токтомдун келип чыккан тийиштүү чараларды көрүшсүн. Төртүнчү, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин алдындагы жер ресурстары кызматынын Бишкек филиалы ушул токтомдун 1-пункту менен бекитилген сейил бактын чегинде жайгашкан кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоону, кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөрдү каттоону жана кыймылсыз мүлккө тийиштүү укук күбөлүктөрү үчүн документтерди берүү убактылуу токтотулсун. 5. Бишкек башкы архитектурага муниципалдык ишканасы максаттык дайындалышы боюнча пайдалануу үчүн сейил бактын шаар куруу документтерин белгиленген тартипте даярдасын. Тарыхый маданий мурас объектисинин паспортун даярдоо үчүн сейил бактын аймагынын чек араларын сүрөттөлүшүн даярдасылсын. 6. Октябрь администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрация жана Бишкек шаарынын мэриясынын тийиштүү коммуналдык кызматтары сейил бактын чегинде жайгашкан жер участоктордун кайтарып алгандан кийин калктын эс алуу жайларын уюштуруу үчүн аймактык көктөндүрүү боюнча тийиштүү иштерди жүргүзсүн. 7. Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине жер участокторунун кайтарып берүү жол жоболору аякталгандан кийин ушул токтомдун 1-пунктуна аныкталган сейил бактын аймагы Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментине сейил бакты күтүү жана көктөндүрүү үчүн мөөнөтсүз пайдаланууга бериле тургандыгы белгиленсин. 8. Бул ушул токтом Бишкек шаарынын мэриясынын расмий сайтына жарыяланууга тийиш жана кол тамга коюлгандан күндөн тартып күчүнө кирет. 9. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын уюштуруу контролдоо иштери башкармалыгына жүктөсүн. Кыскача айтып кетсем, бул токтом менен биз 124 чечимди биз жокко чыгарып атабыз. Буга чейин аткаруу бийлигинин ошо өз алдынча башкаруу органдардын аткаруу бийлигин камсыздап келген мекемелердин чечимдерин биз жокко чыгарып атабыз. Маселе ушундай, туугандар. Эми бул жерде биздин айта турган сөзүбүздүн маңызы эмне деген имараттар бар ал жерде. Кандай деген эбегейсиз акча менен тургузулган жеке менчик үйлөр бар. Жана башка мыйзамдуу эмеспи бир топ мекемелер бар. Кандай болгон күндө дагы ошол учурунда бир топ жыл мурда буга чейинки кайсы бир бийликтин тушунда бул иштер ишке ашкан. Ал кантип ашкан? Эмне максатта ашкан? Үстүрттөн белгилүү эле. 1960 жылы эс алуу жайы катары түптөлгөн сейил бактын жалпы аянты 107 гектар болгон. Андан кийин көп жылдар бою айланасына үйлөр курулуп 43 гектарга кыскарган. Жер тилкелерин менчикке берүүгө ошол кездеги мэрлер Медетбек Керимкулов, Данияр Үсөнов, Арстанбек Ногоев жана Нариман Тюлеевдин колу коюлган документтер сакталуу. Сейил бакта жашоону каалаган капчыктуулардын катарында мурдагы премьер-министр, парламент төрагасы, министрлер, жогорку кеңештин депутаттары, соттор жана прокурорлор бар.
карабайсыздарбы? Булар албетте ошол учурдагы тийиштүү органдар менен ич ара сүйлөшүп, ошонун негизинде акчанын күчү менен, тааныш билиштин күчү менен кызматтын доорунда бири-бирин колдоп, бүтүндөй Борбор калаадагы эң эле майлуу сүттүү деп эсептелген жер тилкелерине ээ болуп, ал жерге заңгыраган кан сарайларын тургузуп алышкан. Мына бүгүнкү күндө ошолор иликтениш керек. Ататүрк сейил багын бошотуунун саясатын негизинен колдошубуз керек. Бирок реалдуулук, чечкиндүүлүк, адилеттүүлүк жол менен гана тийиштүү кишилерди таап, элге жар салып, карапайым калктын кетирген чыгымдарын ошол кишилер аркылуу артка кайтарып берилиш керек. Бийликтеги күч органдарынын аракеттери менен, ошолордун ишмердүүлүгү менен ушундай кадамдарга баруу менен гана бул маселени чечкен адилеттүү болот деп ойлойбуз. Жер тилкелерин берүүдө кол коюп уруксаат берген ошол кездеги жетекчилердин да жоопкерчилиги караларын Бишкек мэри кошумчалады. Бул боюнча прокуратурага тиешелүү кайрылуу жолдонууда. Бирок Сейил бактан 10 жыл мурда жер алып, колунда кызыл китеп турган айрым шаар тургундары мэриянын токтомуна макул болбой муниципалитеттин алдына чогулду. Алар кала бийлиги компенсация маселесин чечип бериши керек деген пикирде болууда. Мындай болбойт да, Верховный судту утканбыз. Прокуратурадан кагазыбыз бар, что участки выданы законно дегенчи. 7 жыл соттошуп жүрүп. Мына кошуналардын все не смогли, мы вчера поздно услышали. А жерде 57 участканын хозяиндери бар, группабыз бар. Ушу канча 10 жыл болду алганыбызга. Же разрешение беришпейт, же салганга эметишпейт. Баштасак эле келип сразу токтотушуп калат. О нотариустан, частный нотариустан оформление болгон эмеспиз. Государственный госрегистрден оформление кылып берген бул участканы бизге. Кандай моментип алып койгон? Биз 5-ине термен тапкан акчанга алганбыз. 7 соттукту $62 000 алганбыз. Это 10 лет назад. Биринчи, экинчи кишиге, экинчи дагы бир үчүнчү кишиге сатылып, кайсы бир жер тилкелери колдон колго өтүп кеткен учурлар дагы жок эмес. Бирок эң баса белгилеп айта кетчү жагдай, ошол учурдагы тийиштүү органдар тарабынан токтом чыгарылып, кызыл китепке ээ болуп, бүт жагы мыйзамдын чегинде деген тыянак менен, ишеним менен бүгүнкү күнгө чейин жашап келаткан жарандарыбызды сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, булардын эмгеги четте калбай колдоого алынышы зарыл. Албетте сиз айткан маселелер бар. Ал жерде экинчи ээсине, үчүнчү ээсине өтүп кеткен нерсенин баары бизде мыйзам аркылуу, мыйзам алкагында сот иштери менен аныкталат. Себеп дегенде баарыңарга белгилүү, эми жер укуктарын баары бул деген сот аркылуу чечилчү маселе. Биз сот аркылуу дагы бул иштерди жүргүзгөнгө биз даярбыз жана алып барабыз. Ал жерде 100дөн ашык гектар дейт. 100дөн ашык объектилер, кан сарайлар жана башка мекемелер чыгылса, ошонун баары учурдагы чыгарылган токтомго ылайык мыйзамсыз деп табылган соң, аларды кайтарып алуу зарыл. Бирок адилеттүүлүк жол менен гана ошол жерде отурукташып бир топ жылдан бери жашап келаткан элди канааттандырарлык түрдө айыпкерлерди айыпка жыгуунун алкагында, ошонун негизинде карапайым калктын чыгымдарын төлөп берүү бул биринчи кезекте туруш керек. Мына ошондо реалдуулук болот. Мына ошондо бүгүнкү бийликтин жасап аткан иштери адилеттүү кадам болот. Колдоого тете, өмүр бою унутулгус тарыхта калчу иштер болуп саналат. Балким азыркы бийликтин ой максаты деле ушундай барар чыгар. Дээрлик кыргыз мекендештердин тилеген ою, туура деп тапкан көз караштары дал ушундай болсо керек деген ойдобуз. Ошол жердеги
мыйзамсыз жасалган иштердин бардыгына реалдуу баа берилиши зарыл. Анан дагы сөздөр айтылып жүрөт. Белгилүү Райым Матраимов мырзанын дагы ошол жерде кайсы бир деңгээлде мүлктөрү бар деген дагы сөздөр жок эмес. Ал мүлктөр аукционго да коюлган деп ар кандай социалдык тармактардан, маалымат каражаттарынан көрүүгө болот. Бул маселени дагы карап, мыйзам иштей турган болсо, баарына бирдей иштешин учурдагы бийлик коомчулукка айкын көргөзүп берүүсү учурдун талабы. Кантсе дагы мыйзамсыз жасалган иш-аракеттер буга чейинки мыйзамдын талаасына кайта келип жаткандагысы бул эң бир туура кадамдар. Кандай ыкма менен келиш керек? Маселенин баары ушунда. Айыптуулар гана айыпталынып, айыбы жок карапайым калк жабыр тартпагандай кылып чечилсе, бул эч качан унутулгус тарыхый маселе болуп, элдин жүрөгүндө өмүр бою сакталып калат. Эми өзүңүздөр жалпы коомчулук терең маани берип, пикир калтырууну унутпаңыздар. Биз кайдыгер карабай, кыргыз өлкөбүздө болуп жаткан адилеттүү, ошондой эле адилеттүү эмес иштерге сарасеп салуу менен өзүбүздүн ой пикирди айтып, жазып турганга толук укуктуубуз. Бул эч качан мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Тескерисинче, кыйшык иштерди түздөөгө үгүттөп, жакшы иштерге алкыштарды айтып турганыбыз бул бийликти колдоо гана болуп эсептелет. Ассаламу алейкум, бар болуңуздар.